Кудайдын чакырыгы 23 январь. Сулаймандын акыл сөздөрүнөн бир аят окуйлу. Акылдуу адамдар менен мамилелешкен адам акылдуу болот. Ал эми акылсыздар менен достошкон адам бузулат. Кудайдын сөзү өтө жөнөкөй, бирок аябай терең. Ушул кыска эле аятта Кудай бизге маанилүү руханий мыйзамды ачып берип жатат. Адам кимдин чөйрөсүндө көбүрөөк убакыт өткөрсө, ошолорго окшош болуп баштайт. Күнүгө кимдердин курчоосунда жүрөбүз. Көпчүлүк убактыбызды кандай адамдар менен өткөрүп жатабыз? Биз сүйлөшүү, баарлашуу, кеңештер, үлгүлөр, кээде жөн гана сыртынан башкалардын жашоосун карап жатып калыптана беребиз. Кээде биз мен күчтүүмүн, башкалардын таасиринин астында болбойм дейбиз. Бирок баары бир биз кандай туурай баштаганыбызды өзүбүз да байкабай калабыз. Бул сөзсүз болчу нерсе. Болгону жакшы жакка оодурган таасир астындабызбы же жаман жаккабы? Ошол маанилүү. Кудайды сүйгөн адамдардын арасында жүргөн адам өзү да чындыкты издеп жашайт. Бара-бара анын ой жүгүртүүсү тазарып, чыгарган чечимдери туура болуп, ишеними өсө баштайт. Кыйын учурларда да алар биргеликте ылдыйлабастан жогору Кудайга умтулушат. Башкача чөйрө дагы бар. Акылсыз адамдар менен достошкон адам бузулат. Бул тез эле 1-2 күндө болуп кетпейт. Бара-бара чектер сүрүлүп, абийир мокой баштайт. Күнөө өтө деле коркунучтуу сезилбей калат. Оңой эле күнөөгө жол берилип баштайт. Көпчүлүк учурда руханий жыгылуу Кудайга ачык каршы чыгуудан эмес, курчаган чөйрөдөн башталат. Кудай бизди баарынан таптакыр бөлүнүп жашоого чакырбайт. Биз адамдарды сүйүүгө жана жарык жөнүндө көбөлөндүрүүгө чакырылганбыз. Бирок жакын мамиледе көбүнчө Кудайга жакындата турган адамдар менен болгонубуз туура.